Учурда ырчы обончу Нурлан Насиптин ити чөп-чеп иши өргө жылып чабыты кеңейип жаткан кез. Дегенин бир жыл мурун Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү пәтер алып, эми ошолак өргөсүнө той берип элдин батасын алды. Тетиги Кудай бергендин жанында алган тамың жакшы экен. Байкадың тамың өзгөчө, ичинде евросу башка экен. Кудай бергендин тегерегиндеги бардык тамдын асты экен. Ошондой тамды саату алууга эл кыйналып атканда Нурлан акчаны кайдан тапты экен. Ал үчүн сенин продюсериң канча тойго сатты экен. Негизиге бир жаман жуман балдар бар, пенсиянды бергенде ата-энесине чаң салат. Жакшы балдар ушундай борборго келип там салат. А сен болсо там алып бүгүн жаңыдан турсуң жашарып, аңайын элден батады, бата менен ер жигит, өсөт экен жасанып, бата менен ер жигит, жашайткайын жашарып, эми сага айтарым, азыр 24-төгү баласың, кыйкырып чыгып ырдасаң, кыргызстанга 10 сана саласың. Той бериш абдан оор экен. Башка кечелерге барып ырдап эле кетип калсак, өзүңдүкүндө ар бир кечиги аткан конок үчүн кыжаалат болуп толкунданат экенсиң. Баарынан дагы көпкө күттүргөн менин шоу-бизнестеги сахналаш досторум кеч болсо дагы жакшылыгыма келип беришти деген ырчы аз убакыттын аралыгында даярданып, күтүүсүз жерден той өткөрүп калдым дейт. Чын айтканда өтө эле даярданбай калдык. Мындай күтүүсүздөн болуп калды десем болот. Негизи качан той беребиз деп концерттин алдында берсекпи деп ойлонуп жүргөнбүз. Анан кийин көп убактым болбой, өз билесиздер, күз мезгили той топурлардан боша албай калып, анан ушу элден бата алып коелу, тууган уруктан деп кылып жүрдүк элек. Анан кийин ушул 1 декабрь күндү атайын белгилеп койгонбуз. Ошол күнгө бардык тууган урук достордон бата алалы деп той берип атабыз. Кичине эле аз эле кылып өткөрөлү дегенбиз. Анан кийин баягы кыргыздардын пейли үзгенен го, тигил калып калат экен, бул калып калат экен болуп көбөйүп кетти. Анан кийин Кечеге 200дөн ашуун конок чакырылыптыр. Алардын арасында Улуу Мундун каймактарынан Гүлшайыр Садыбакасова, Бек Борбиев, Мерген Турган, Алы Туткучев, жаштардан Гүлжигит Калыков, Нурмат Садыров, Данияр Эрматов, Аваз Акимов жана башкалар жүрүштү. Той кут болсун. Мындан ары да көп ийгиликтерге, эң биринчи бул Нурланга чыгармачылык ийгилик каалайм. Анткени ушу чыгармачылык менен ушундай деңгээлге жетип атат десем болот. Ушундай үйгө, ушундай машинага, ушундай өзү бүгүн көрүп отургандай ушундай тааныш туугандарга эми ушул нерсе бизге дагы Кудай кааласа дөт кылсын. Рахмат. Нурлан мен өзү адашым болот да, негизи чыгармачылыктачы, анан адыш эле келгем куттуктап коюн деп. Мен сени сүйөм. Далгасында. Досум, ар дайым бар бол. Ушундай тойлордун көбүн берип жүрө берели. Мына сен артыңан биз да ушундай тойлорду берели, Кудайым буйруса. Мындай негизи ар бир адамга оомат келет да. Азыр Нурландын ушундай Нурлан досум ооматы келип турган убагында, ошо Нурлан досум ушундай оомат келип турганда эч качан барга көппө, жокко чыкпы дегендей ийгиликтерди каалайм. Азыр характер аябай жакшы, ушундай эле болсун. Жана ошондой эле сага ушундай тарбия берген Айша атама, Айша энеме өмүр ар дайым бар болуңуздар, ушундай балдарды тарбиялап жүрө бериңиздер демекчимин. Чоң рахмат. Ал эми тойго улуу башыбызды кичүү кылып келе олтурабыз. Себеби мунун баары Нурландын кичипейил адамгерчилигинде деген Гүлшайыр Садыбакасова. Өзүң кичинекей, арык жигитсиң, бирок баскан арымдарың аябай бийик, акылың терең. Анан ушундай бир жаш сапаттарың менен баарыбызга балабыз болуп калдың алтыным. Сенин дагы келечегиңди Кудай Таалам берсин, бактыңды ачсын, чырактай болгон, алмончоктой болгон жубайды жетелеп, ушул кут ордонун түтүндү булата турган бир жашынакай келечектин ээси болгон. Ошондой эле Нурлан Насипти куттуктаган Бек Борбиев кыргыз сахнасынан салган ак өргөн кут болсун деп, азыркы учурда той бериш бул шылтоо эмес, элден бата алуу милдет экенин айтты. Өзүң багы чырактай болгон жаш баласың, бирок жаш балалыгына карабай, ондой дүркүрөгөн той берип атасың. Мындай тойду чын айтканда ушул заманда азыр көп бере бербейт. Мен мындай айтып кетмекчимин, урматтуу туугандар, сахналаштар, азыркы кыргыз сахнасындагы эң рейтинги жогору бул Нурлан Насип. Бир кол чапып коюңуздар.
Менің неге сөзім, мен жеке пікірім өзі, мен оларла қыз құрақта жақсы жүреді. Анткени эм баягы бул рейтинг деген билесиңер, бир ылдый болуп турат, бир өйдө болуп турат. Анан кийин муну эми кармашта да. Өзүң дагы мындай хулиганчылыгың жок, жакшы аласыңбы? Туура. Ошон үчүн мындай түз жүрсөм, эң негизгиси түз жүрүш керек. Сахна түз жүргөндөрдү сүйөт. Нурлан үлкөндүн тоюнда бир чыгармамды аткарып берейин силердин урматыңыздарга. Эми балам кыйынчылыктарды көп эле көрдү. Бекте өзүбүздүн үйүбүз болбогондон кийин көрүнгөн квартираларда, тууган тайкелердикинде, ушулардын да квартирада жашап жүрүп кыйналды. Анан окуусун бүткөндөн кийин ырдап неме болуп калды. Анан кийин үй керек экен. Мындай ырдаган кишиники жуунуш керек экен дегендей, ысык суу болуш керек экен дегендей. Анан ушу өзү аракет кылып, биз дагы чогуу аракет кылдык да ушул үйдү алып. Анан мына 1 жылдан ашып калды жашап атканына. Анан эми ушу бүгүнкү тойдогу бүт каалоо тилектердин баары кабыл болсун. Эми ушу бүгүнкү тойго келген элдин батасы тийсин балама. Баламдын жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун, ден соолугу чың болсун. Анан эми ушу үй ак жолто үй болуп, эми Кудай кааласа келиндүү кылсын, ошол тилегибиз.